8.000 сом болсо дагы стипендия башталды. Мунун көлөмү буйруса көбөйөт. Кыйынчылыктын аркасында биз бүгүн дин эркиндигинде динибизди жашап, динибизге кызмат кылып келе жатабыз. Бирок ушундай бир доорлордо, атеисттик доордо кызмат кылган устаттарыбыз, уламаларыбыздын айтымышы боюнча ошол кыйын кезеңдерде дагы динге кызмат кылышкан. Албетте ар бир аткарылган иш өзүнүн машаккатына жараша ажыр соо берилет. Аллахым ошол доорлордо кыйынчылыкка карабастан кызмат кылып өтүп кеткен уламаларыбыздын рухун Аллахым шаат кылсын. Алардын дуасынын берекетинде мына ошолордун шакирттери болгон Молла Акундамылабыз, Навшаттардамылабыз, ал кишинин шакирттери мына бүгүнкү күндө муфтият кызматында, идарада, казият идарасында, хатибиятта кызмат кылып жүргөн Молла Акундамыланын шакирттери бүгүнкү күндө мына динибизге кызмат кылып жатат. Буга чейин деле эч кандай айлыксыз, каражатсыз иштеп келдиңиздер. Аллах ыраазы болсун. Фамен яъмала мисқала зарратин хайран яра. Аллах субхана ва таала кыпынчалык, заррачалык болсо дагы бул хайыр, жакшы ишти өзүнө кайтарат. Аллах унутуп калбайт. Пендеси унутуп калышы мүмкүн жакшылыкты, бирок Аллах эч качан унутпайт, өзүнө кайтарат иншаллах. Сиздер ошол Куран жолунда, дин жолунда кылган кызматыңыздар ушул жашка чейин, ушул күнгө чейин сөзсүз өзүңүздөргө кайтарылат ажыр соо. Ачык айтайын, 80-90% баамдат намазына дамлаларды көрө алган жокмун да. Муну мойнуңузга алалы таксылар. Эгерде сиз баамдат намазына бара албай аткан болсоңуз, жамаатыңызга дин жаатындагы амир мa'руф жетпей аткан болсо ким күнөөлүү болот? Сөзсүз имам күнөөлүү болот. Имам баамдат намазына бара албай калыштыкка эч кандай тоскоолдуктар жок. Өлүм эле себеп болуп калбаса, имам ошол мезгилде бош болот таксылар. Эч кандай таңгамал, эч ким кызмат жок болот да, кыскасы. Сапарда эле болуп калбасаңыз, баамдат намазына сөзсүз намазга катышыш керек. 5 вакыт намазда катышалы. Михраб, минбарды башка бирөөлөргө ээлетип койбойлу таксылар. Мен башка бирөөлөргө ээлетип койбойлу деген максат хаккын берели ошол жерден. Имам дамлалар сиздерден өтө сураныч, мечиттин айлана чөйрөсүн, ички сырткы тазалыгына абдан көңүл бургула таксылар. Тазалык бул имандан. Тазалык шариятыбызда Мухтасар Лукаянын алгачкы бетинде эмне деп турат? Китабу Тахара. Тазалыктан башталат. Ибадат да тазалыктан башталат, жашоо да тазалыктан башталат. Ар бир инсан бардыгыбыз ымыркай болуп ушул аламга келгенде эң биринчи олу, биринчи тазалык башталганда. Үстү башыбызды тазалап, кийиндигибизди кесип, тазалык башталган. Эми ошол ымыркай бала бой жетип, Кудай Таалам тагдырына жазган өлчөмчөлүк жашады 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл, кайтыш болду. Эң биринчи биздин вазифабыз эмне? Маркум үчүн тазалык да. Жууп тазалап, ахиретке узатабыз. Келмек тазалык, кетмек тазалык. Эми ушул жашообузда дагы биз таза жашашыбыз керек. Таза жашаганга коомду чакырышыбыз керек, үйрөтүшүбүз керек. Анын баштабында имамдар өзүбүздүн жүрүм турумубузга, кийимибизге, кебете кешпирибизге, сүйлөгөн сөзүбүзгө, мамилебизге, алып барып жаткан ишибиздеги тазалыкка көңүл бурушубуз керек. Бир имамдын мечитине барсаңыз, ошол мечиттин коросу, гүлү ордунда болуп, таптаза болуп турса, даараткана таза болуп турса, килемдер таза болуп турса, ошол имамдын иштеп атканынын далили болот да. Чөптөр бардыгы чабылып, татнакы болуп, иреттелип турган болсо, демек имамда самимият бар, ихлас бар. Демек ал өзүнүн вазифасын так аткарып атат. Жок, эгерде кайсы бир мечитке барсаңыз, килемдер таза эмес, жөргөмүчтөр орун алып калган, даараткана таза эмес, коро таза эмес болуп аткан болсо, жамаат келбей аткан болсо, анда биздин күнөөбүз таксылар. Эгерде 5 вакыт намазга имам катышып аткан болсо, сөзсүз түрдө ошол жерде жамааттын көбөйгөнүн биз көрүп атабыз. Жума мечитинин имамдары, жума эмес мечиттердин имамдарына караганда
2-3 кадам алдыда болушубуз керек. Себеби коомго, жамаатка вааз насихаттарды айтып атканда өтө маанилүү, ихлас менен айтканга аракеттенели. Жанагы жумага жакындаганда, жарым саат калганда, 1 саат калганда же шашып ушуп көчөдөн эле келип эле өтүп кетпейли да. Бир жума жамаат таксыларым имамдын маселесин угуш үчүн күтөт да. Анан атайын алыстан ат арытып келет, ушу дамланын маселесин угайын деп. Жамаатта ушундай Алла разы болсун ихласман туугандарыбыз бар. Биздин дамлабыз бүгүн аябай жакшы маселе кылды деп кубат алып, рахат алып, маанавият жагынан рахат алып кетип аткан жамаатыбыздын сөздөрүнөн байкалат. Ушу ваз насихатына көңүл бургандардын. Анан бул дагы бир Кудайдан берилген неамат да таксыларым. Мисалы жума күнүндөгүдөй 500, 200, 1000 жамаатты бир жерге топтош азыр өтө кыйын. Бирок Аллах өзүнүн буйругу менен жума намазын фарыз кылып, бизге жарым саат өтө маанилүү, чоң баалуу неамат да. Ошол жарым саатты биз жакшы пайдаланышыбыз керек, имам дамланар. Ар бир имамдын аткарып аткан иш аракетине биз көңүл буруп атабыз. Себеби айыл жергесиндеги имам канчалык ихластуу болсо, таква болсо, ишине бекем болсо, биздин ишибиз жүрөт. Биздин ишибизди сиздер аткарып бересиздер. Биздин тапшырмаларды сиздер иш жүйөсүн аткарасыздар. Ошон үчүн биз сиздерге кам көрүү максатында эң алгачкы кадам журт башчыбыз тарабынан колдоо алып, мына 8000 сом болсо дагы стипендия башталды. Мунун көлөмү буйруса көбөйөт. 5 убакыт намазга катышалы. 5 убакыт намазда жамаат менен бирге бололу. Кайсы имам 5 убакыт намазда мечитинде болсо, мен ушунчалык 100% мутмайын болуп ишенем, ошол жамаат ошол имамдан сабак алат. Жамаат көбөйөт. Учурунда жакшы кызмат кылбасаң, ошо жамаат келбейт да. Намазда болбосоң, жамаат келбейт да, туурабы? Сен намазда бол, жамаат келсин. Менет кылалы, жамаат келет иншалла.